Assalamu alaikum урматтуу Москвада мекендештер, сиздер менен кайрадан эле Москва элге жардам чыгарылышы. Эгерде сизге жардам керек болсо, анда биздин Telegram каналга Москвага жазыңыз. Же болбосо WhatsApp'tan жазсаңыз болот. 8925 245 89 79. Assalamu alaikum урматтуу Москвада мекендештер, амансыздарбы? Сиздер менен кайрадан эле Москва элге жардам. Баягы эле бүтпөгөн кредит маселеси, кредити менен Кыргызстанга кетсе болобу, чек арадан өткөзөбү, аэропорттон чыгарабы, самолеттон алып калбайбы деген суроолор өтө көп түшүп атат. Туугандар, кайрадан эле мен сиздерге өткөндө жөнөттүм эле, өткөндө видео чыгарып группаларга таркаттым эле. Кайрадан ошол тема актуалдуу болгондуктан дагы бир видео тартайын деп чечтим, туугандар. Жардам болсун сиздерге. Мына биринчи эле кере турган, текшере турган сайттардын бири общедоступный. Бул FSSP'нын главный базасы. Мен сиздерге азыр ушул видеонун астына ссылканы коюп коёмун. Ошол менен телефон менен деле кирсеңиз болот, компьютер, ноутбукта деле боло берет. Ошол ссылка аркылуу кирип, ушул сайтта өзүңүздүн данныйларыңызды коюп, текшерип алсаңыз болот. Эгерде судебный приставтарга өтпөгөн болсо, өтүп чек арадан кеңири барып келгенге мүмкүнчүлүк бар. Эгерде судебный приставтар ушул жерде сиздин списогуңуз чыгып калса, карыздары менен список болуп чыккан болсо, демек сиз ал карызды төлөмөйүнчө сизди чек арадан чыгарышпайт. Анда көрөлү, туугандар, мына сайтка киргенде эле бул объявление чыкты. Азыр бул бизге тиешеси жок. Андан кийин мына астына карасаңыздар, мына fssp.gov.ru. Ушул жерден текшеребиз, туугандар. Мына биринчи эле найтини басабыз. Эчтекен койбой эле найтини бассаңыздар, список ачылат. Мына туугандар, өзгөчө көңүл бөлө турган жери бул мына поиск физических лиц. Ушуну белгилешибиз керек. Андан кийин астына түшүп мына все регионы деген жеринде все регионы болуш керек. Себеби башка область, башка шаарлардан дагы штраф түшүп калышы мүмкүн. Айрыкча шоферлорго, машина айдаган адамдарга же башка шаарда жүрүп келсеңиздер. Бул жерге фамилияңызды жазасыздар. Фамилия, имяга атыңызды жазасыздар. Отчествоны жазсаңыздар да болот, жазбасаңыздар да боло берет. Текшере берет. Анан үчүнчү маанилүү жер бу датаны жазасыздар. Туулган жылыңызды жазасыздар. Мисалы 96 деп коелу, мына 6 февраль 96 жыл. Тандадык. Андан соң тандалбай калып турат, кечиресиздер. 81 деп коелу, мына 81 13 февраль деп коелу, мына. Найтини басабыз, туугандар. Найтини басканда код чыгат. Ушул кодду туура теришибиз керек. Себеби буну туура тербесеңиздер кирбейт. Мына В Б Н Ж отправить. Мынакей. Демек Асанов Асанын карызы жок деп чыгат. Мына көрдүңүздөрбү? По вашему запросу ничего не найдено. Демек сиз бул базада жоксуздар. Эгерде сиздердин карызыңыздар болсо, данныйларды туура толтурсаңыздар, туугандар, эгерде сот иши козголгон болсо, ушул жерден чыгат. Айрыкча акыркы күндөрү телефон аркылуу чалып атат, сотко берилди, ары бери коллекторлор чалып атат деген инсандар көбөйдү. Золотая коронадан алып, карыз алып, кредитке телефон алып ушундай чалуулар көбөйүп атат деп. Алар чалганы менен эгерде сот ишине аша элек болсо, сиздин списокто ушул жерде жок болгон болсо, сиз чек арага чыкканга мүмкүнчүлүгүңүз бар. Эгерде списокто болсоңуз, анда сизди сөзсүз карызды төлөтүп, анан чыгарса. Андыктан ушуну эске алыңыздар. Туугандар, өзүңүздөргө сак болуңуздар, документке так болуңуздар, дайыма аман болуңуздар. Эгерде сиздерге жардам керек болгон болсо, биздин Telegram каналга жазылып, ошол Москва деген Telegram канал бар. Катталып, ошол жерде дагы суроолорду берсеңиз болот. Билген адистер бар, ошолор дагы жооп берет. Колдон келишинче сиздерге жардам беребиз.
Андыктан аман болуңуздар туугандар. Туугандар, элге жардам чыгарылышынын демөөчүсү сүйүн. Телефону 8926 920 5151. Ишеничтүү жигит границага кирди чыкты кылат, жолдо жардам берет. Ишеничтүү өзү каттайт, ортомчусу жок, документке жардам берет. Андыктан чалыңыздар. Москва бар десеңиз скидка кылып берет.